Саламатсыңарбы урматтуу балдар. Баарыңарга жакшы маанай каалоо менен бүгүн 4-чү чейректин 1-чи сабагын баштайлы. Келгиле балдар, сабактын темасын билели. Кунт коюп карагылачы. Бул сүрөттөрдөн эмнелерди көрүп турабыз? Кандай сөздөр экен? Силер түшүнгөндөй, бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү кайталоо. Балдар, бүгүнкү сабакка кандай максаттарды коебуз? Ойлонуп көргүлөчү. Силердин оюңарга дал келсе, анда бүгүнкү сабактын максаты мындай экен. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү кайталап алабыз. Ал сөздөр менен өз алдыбызча сүйлөм түзүп, кебибизде колдоно алууга машыгабыз. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү жазуу эрежесин эске салып, жазууда ката кетирбей туура жазганга көнүгөбүз. Текстти окуп, авиация жөнүндө жаңы маалымат алабыз. Жаңы лексикаларды активдештиребиз. Тарыхта болуп өткөн окуяларды билүүгө умтулабыз. Балдар, бул максаттарга жетүү үчүн эмне кылыш керек? Бул максаттарга жетүү үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткаргыла. Сабакты кунт коюп угуп, активдүү иштегиле. Берилген суроолорго туура жооп бергенге аракеттенгиле. Көнүгүүнү иштеп, туура жазсаңар. Текстти окуп, мазмунун түшүнүп, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү таап жаза алсаңар, анда силер бүгүнкү сабактын максатына жетип, берилген материалдарды толук билдим деп эсептейсиңер. Достор, төмөнкү суроолорду окуп, жооп берип, өтүлгөн темаларды эске салып алалычы. Кыргыз тилинде кандай сүйлөм мүчөлөрү бар? Сүйлөмгө катышып, бирок сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү эсиңерге түшүргүлө. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр кайсылар? Эми каратма сөздөргө мисал келтиргилечи. Киринди сөздөргө мисал келтирип көргүлө. Сырдык сөздөргө мисал келтиргиле. Эгерде силер бул суроолорго жооп бере алсаңар, өз жообуңарды текшерип көргүлөчү. Мисал келтирип көрөлү. Балам, ушул катыңды кайта окучу. Бул сүйлөмдө ой түздөн түз балам деген сөзгө багытталып, бирок сүйлөмгө мүчө боло албады. Ошондуктан балам деген сөз каратма сөз болот. Ошентип, эмки жумада биздин класс экскурсияга барат. Бул сүйлөмдөгү ошентип деген сөз башка сөздөр менен байланышкан жок, сүйлөмгө мүчө боло алган жок. Ошондуктан бул сөз киринди сөз болот. Ой, коңуз турбайбы? Муну мен алам. Бул сүйлөмдө ой деген сөз адамдын таң калуу сезимин билдиргендиги үчүн сырдык сөз болот. Эми кийинки тапшырмага өтөлү. Бизге төмөнкүдөй жаңы лексикалар берилген. Бул лексикаларды сөздүк дептерге жазып, жатка билип алгыла. Азыр мени кайталап, бул сөздөрдү үнүңөрдү чыгарып окугула. Басма сөз. Периодическая печать. Басма сөз. Басма сөз. Куштун канатындай. В виде крыла птиц. Куштун канатындай. Куштун канатындай. Көтөрүл. Приподняться. Көтөрүл. Көтөрүл. Аман эсен конгон.
благополучно приземлился. Аман-есен қонғон. Аман-есен қонғон. Өзі уча тұрған. Самолетающий. Өзі уча тұрған. Өзі уча тұрған. Башқарылма бөлік. Управляемая часть. Башқарылма бөлік. Кейінгі тапшырмаға өтөлі. Кейінгі тапшырмағыз көнігу іштөө деп аталады. 84-ші бетті ачып, 123-ші көнігуіні қарағыла. Бұл көнігуіні атқаруда төмөнкү тапшырмаларға көңіл бұрабыз. Тексті оқуғыла. Сөздікті қолданып мазмұнын түшінгілі. Тексттен сөйлемге мүчө бола албаған сөздерді таап белгілегіле. Көнігүү боюнча иштеген ишиңерди текшерип көрөлү. Бул көнүгүүдө сүйлөмгө мүчө бола албаган сөздөр. Биринчиден, во-первых, бул киринди сөз болот. Экинчиден, во-вторых, бул да киринди сөз болот. Албетте, конечно деп которулат орус тилине. Бул да киринди сөз болот. Бирок, орус тилине но деп которулуп, каршылагыч байламта болот. Ушул көнүгүү сыяктуу китептеги 125-чи көнүгүүнү аткарасыңар. Көнүгүүдөн сүйлөмгө мүчө бола албаган сөздөрдү таап белгилегиле. Балдар, эми сабакты бышыктайлы. Бышыктоодо төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Сабакта активдүү иштей алдыңбы? Суроолордун баарына жооп бере алдыңбы? Тексттин мазмунун толук түшүндүңбү? Көнүгүүлөрдөн сүйлөмгө мүчө бола албаган сөздөрдү өз алдыңча таба алдыңбы? Эгерде сен бул суроолордун бардыгына ооба деп жооп берсең, анда сен сабакты жакшы өздөштүрө алдың. Эми балдар, дептериңерге бүгүнкү сабактан эмнеге үйрөндүң? Эмнени билдиң? Эмне жакты? Эмне жаккан жок? Эмне үчүн? Сен үчүн эмнелер кызыктуу болду? Мына ушул суроолорго кыскача жооп жазып кой. Сабагыбыздын акыркы этабы үй тапшырмасы. Китептин 85-86 бетиндеги 126 көнүгүүнү окуп чыгып, орус тилине которосуңар. Которууда сөздүктөрдү колдоносуңар. Сүйлөмдөрдөгү бир өңчөй мүчөлөр жана сүйлөмгө мүчө бола албаган сөздөрдү төмөнкүдөй таблицага салып, бөлүп жазгыла. Балдар, бул таблицаны дептериңерге көчүрүп чийип алсаңар болот. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Рахмат, ийгилик каалайм.